Макмак Керекбиевдин атайын Жайыл району боюнча Жайыл музейинин директору ошо силерге деген атайын грамоталар келип тирежелерди агайлар силеңиз. Ошону тапшырып койсоң окуп. Уруксат болсун. Алдыгында. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, акындар, жазуучулар бар экен, журналисттер. 7 ноябрь журналисттер күнү деп Кыргызстанда белгиленип жатат. Анан мен болсо өзүм жөнүндө айтып кетсем, бүгүн Алланын буйругу экен, мен абдан бактылуумун. Мен дагы журналисттер союзуна мүчө болуп атам, жаңы удостоверениени алдым. Анан ушул кубанычтын аркасы менен мен дагы өзүмдү тааныштырып кетейин. Биринчи сиздер көрөткөн мен фамилиям Асанкулова Бекбү Согунбек анамын. 65-жылы Чүй областындагы Жайыл районунда төрөлгөм. Анан өмүр бою ушул жакта иштейм. Анан кийинки убактарда мен 2010-жылдан бери Жайыл ата коомунда мүчө болуп, ошол коомдун ичинен түзүлгөн аялдар канатыбыз бар, Темиржан атындагы. Ошол канаттын төрайымы болуп эсептелем. Анан бул Жайыл ата коому болгондон кийин Жайыл деген атабыздын баатырдыгын бизden казалап 91-жылдан бери түзүлүп, мына районубуз айылдар, колхоздор, ошондой маданият үйү Жайыл баатырдыгын даңазалап жүрөбүз. Анан ошол менен эле бирге биздин Жайылда баатыр болбостон Темиржан энебиз да баатыр болгон. Бул баатырлыкты Жайыл кыргында, бул Кыргызда абдан 300 жыл мурун болгон согушта ата-бабаларыбыз дагы кан төгүлүп, бүгүн 7-8 ноябрда